Bugün momunda geçedi. Apasının oğru atkanını görüp, kaygırıp durgan baldarına göz salmaz. Ayalının oğru atkanını görüp, Peygamberimiz Aleyhisselam üylöngülü, ıymanыңардың jarымын tolup da kıladı. Dal ошондой ıymanının jarımı olgan, жүрөгүнүн bir parçası olgan, ayalının oğru atkanın günden günge soğulup atkanın görgön, ömürlük joldoşunun kaygırıp atkanın görüp oturasыздар. Geliңиздер, mana ol apabız ayıgıp, inşallah aramızga siz menen bizdey oynap görüp jırgap oturgan gün nasip etsin inşallah. Apabızdan oğurgan, atabızdan oğurganın көргөн кезде денсаулыктын кадырына жетип. Men bir stomatolog менен сүйлөшүп отурам. Stomatolog айтты. Allah sizlerge iki жолу тиш берет. Бирөөсү сүт тишиңер, кийинкиси чын тишиңер. Allah берген эки тишиңерди этият кылбайсыңар, бирок биз салып берген тишиңерди этият кылып карайсыңар. Сөздүн астында чындык бар. Бертуганым, келиңиздер. Бүгүн мейримдүү болуп, кайрымдуу болуп, боорукер болуп келгенбиз. Билетти аянбай бисмилла деп бергенбиз. Андай болсо мен улуумун аталарыбызга, апаларыбызга айтарым. Келиңиздер. Mana ol algan talim tarbiyana bizden keyinki gelecek muğun жаштарыбызга татыктуу өткөрүп берели. Алар да боорукер болуп чыгышты. Урматтуу bir туганым, мен bir нерсени айтайын. Ноокатта bir тойда кызматта жүрөм. Bir аксакал микрофонду алды. Тойго келген аксакалдын микрофонун берсем, аксакал күйөөгө чыккан кыздын таядасы экен. Караңыз. Микрофонду алды да тойго келген 300 адамга карап, "Ey адамдар, жөнеле келип, жеп ичип, ойноп, бийлеп кыйсаңдар кетпегиле. Мына үйлөнгөн балдар эртең көчө күйдө башка жерде кыйналып атса, бири-бири менен адымды айтышып аткан болсо, "Кой ey балам, сенин тойуңа барып катышканмын кой балам. Акыретте Алла менден сураса эмне деп жооп берем? Кой урушпагыла, бактылуу жашагыла" деп сүйлөгүлө силер дагы деп сүйлөдү. Аксакалдар ыраазы болбой. Адан кийин 2 жаштын ата-энелерине карады. "Балдарым, кудагыйлар, болбогон материалдан айнан бири-бириңдин кадыр баркыңды кетирбе. Силер ынтымактуу болсоңор, мына балдар ынтымактуу болот. Силер ынтымактуу болма биринчи" деди. Анан кийин күйөө баласына карады. "Ey күйөө балам, Кудай Таала Кур'ан-ы Керимде аялыңар, балдарыңар аманат деди. Не берем сага аманат, кыянатты кылба, кыяматта жооп бересиң" деди. Анан кийин күйөөгө чыккан кызына карады, небересине. Келин фата кийген, желкелери ачык. Келин кызга карап, "Кызым, тоюңа чейин жакшына кийинет элең. Bu toyunda jelkelerini açıp bizde uyat kıldın kızım, avratımdı cevap, akıl esli kelin bolgun kızım" dedi da. Maga keyin söz alıp bermedim, mikrofonu maga berip çıkıp ketdi. Mına onu aksakal deydi. Akta ak, karаны kara dep süylөгөндө aksakal deydi. Tuganım, biz sakalına ak tüseli aksakal deyiberet ekenbiz. Жоқ, артынан комуздун алдында ырдадым. Айылда aksakal жоқ, чалдар көп. Мына шонун айынан адеби жок балдар көп деп ырдадым. Sakalından perişteler oynaşı gerek bolgan atalar, sakalından perişte oynabay, sakalından arak tamçılap, ne vereteydi kızlar menen biyle baktan çaldardı görüyorlar. Uluğum, kelimizde, siz menen biz vazifamızda karalı, siz menen biz baldarızga örnöktü olalı, ne veret çevirlerimizde örnöktü ömür sürsün. Bir apanın sözünü aytayım, kүйөөгө çıkkan kızına karaktırıp, "Kızım, bargan жериңе таштай батып суудай синип кел. Kızım senden suranaç. Bargan jeriңдин kүйөөңдү бери кой. Кайнене кайнатаңды бери кой. Барган жериңдин короосундагы итин жамандап келсе мен сенден ыраазы эмесмин" dedi. Мына оны эне дейт bir туган. Ошондон келиңиздер, балдарыбызга өрнөктүү бололу. Чымчыктын уясы болсо да бузулбасынчы. Чымчыктын уясы болсо да бузулбасынчы. Үй бүлөлөр бузулду деген сөздөр, мындай сөздөр жаңырып, жараткандын аршына Кудай Таала угулбасынчы. Анткени Аллах Таала адал кылып берген үй бүлө бузулса, Аллахтын өзү отурган курсу аршысы титиреп кетет экен. Ошондон келиңиздер, "Ой, келиндери менен тытышып аткан кайненелер, şu kelin менен адымды айтышкандан көрө bir kilo et сатып алып, тузун көбүрөөк кошуп жеп отурчу балданы жасайт arkadaşlar. Oroyda bolsa aytayın. Orada bolsa aytayın, "Ey kaynenem, kelin jaman emes, kelgen jer jaman" dep koyat kırgızlar. Kelin jaman emes. Hiç kaysı gelin özünün үйүнөн çıkıp atkan кезде bargan jerimde kaynenemdin sazayı berim dep kelbeydi hiç kaysı gelin. Men үй бүлөлөр buzulbaсын dedi. Ооба, kaynenelerge жайракта сонун айт деп келиндер кол чабып аткан болсоңуздар, келиндерге да айтайын. Кыргызда мындай макал бар. Жакшы чыкса келиниң, балаңды баштан төрөйсүң, жаман чыкса келиниң, өз уулуңа өгөйсүң дейт. Ой келиндер, эриңерди өзүнүн энесине өгөй бала кылмаңыздар. Şu yerде de bolsa керек болса
Kur'an-ı Kerim'de Huday Taala Arap Suresi'nde jegile içkile israf kılbagıla degen buyruğu var. Allah Taala siz menen bizge namaz oku dep kanday buyruk bergen bolsa israf kılba dep anı da buyruk bergen. Bugünkü toylarda üylөнгөндөн ajrашкан көбөйүп баратканын себебин балким ойлоп койдум. Allah сактасын, toyuzda israftын көп болуп атканынандыр балким. Ошондуктан бүгүн заманыбызда болуп аткан көйгөйлөрдүн бардыгы балким жокчулуктун айынан эмес, токчулуктун айынан болуп атат. Ошондуктан келиңиздер, балдарыбызга бар нерсеге канагат кылып шүгүр келтиришти үйрөтөлүчү. Сиз менен биз бала кезибизде алыңыз кечеги 90-жылдарда буудай таласынан буудай терип келип, жүгөрүнү тартып сагара кылып жеп калдык го, эмне дейсиз? Бүгүн болсо 1 стакан газвадан 15 сом, базарга барсаң нандын баасы 15 сом болуп турат. Ой, ушундай токчулук заманда балдарыбызга топук кылып тарбия берели болду. Мындан артык нерсенин кереги жок. Сиз менен биз кээ бир аталарды көрүп калдым. Небереме чек салышым керек, балдарыма чек. Балаңдын небереңдин чеги үйүңдү жоңгой. Эң сонун үйүм болсун, эң сонун машинам болсун деп эмес, эң сонун балам болсун деп жашасак болбойбу беле? Бир туганым, анткени сени менен менин ата-энем мага чек кылып берген жок. Сени менен менин ата-энем мага машина алып берген жок. Бирок алар бизге татыктуу тарбия берди. Бүгүн башыбызды көтөрүп жүрөбүз. Биз да балдарыбыздын чегине, балдарыбыздын жашай турган үйүнө, мине турган машинасына кайгырбай, балдарыбыздын талим, тарбия, илим, билим, ыйманына кайгыралы. Ошондо иншалла баардыгы жакшы болот. Ооба, балким жаныңызды кейип сүйлөгөндүр. Бирок бүгүн бул замандын коомчулуктун ачуу чындыгы акыйкат сөз ушул экен. Бир туганым, келиңиздер. Балаңызга талим, тарбия берүү жөнүндө балдарыбызга жумшаган акчабызды 2 эсе азайтырып, балдарга бөлгөн убактыбызды 2 эсе көбөйтүп коелу. Ошондо бардыгы жакшы болот.